Здравствуйте, уважаемый Камчыбек Кадыршаевич. Я гражданин Российской Федерации, приехал в Республику Кыргызстан. Меня встретил Адилет Ибраев. Значит, он представился вашим близким родственникам, показывал с вами совместную фотографию, завладел доверием. Я на хранение ему передал денежные средства в размере 400 тысяч рублей в рублях. После этого Адилет Ибраев перестал выходить на связь. Воспользоваться доверием, в связи с чем прошу помочь разобраться в этой ситуации. Пожалуйста. Урматтуу Камчыбек Кадыршаевич, сизге кайрылуумдун себеби Адилет Ибраев аттуу жаран сиздин атыңызды сатып, үй бүлөңүздүн жакын адамы катары өзүн көрсөтүп, балаңыздын досумун деп биздин ишеничибизге кирип, Россия Федерациясынын жараны Дмитрий аттуу жаранды 400 000 рубль сомун алып койгон, мен колдонуп жүргөн Prius Toyota үлгүсүндөгү автоунааны алып жок болуп кеткен. Ошол себептен сиздин жетектеген органга кайрылып, сизден суранат элек ушуну мыйзам чегинде карап бериңиздүү. УКМК өзүн Камчыбек Ташиевдин уулумун деп атап, россиялык жаранды тоногон шектүүнү кармады. Кыргызстандын жана Россиянын жарандары акча каражатын жана автоунаасын мыйзамсыз ээлеп алган. Адилет аттуу кылмыштуу топтун мүчөсүнө карата чара көрүү жөнүндө арыз менен УКМКга кайрылган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пункту менен иш козголгонун комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Бул иш боюнча 13-июнда НАХ аттуу жаран кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалган жаран жана ДТА аттуу жарандар өзүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу катары тааныштырып, коркутуу жана алдоо жолу менен 2019-жылы чыгарылган Toyota Prius үлгүсүндөгү унааны, ошондой эле 400 000 рубль өлчөмүндөгү акча каражатты ээлеп алышканы аныкталды, деп билдирди УКМК. Учурда текшерүү уланып жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Лежать! Фамилия, отчество. Год рождения. Уроженец. Ел Кузьма. Кнопку. Камчыбек Кадыршаевич, я Ибраев Адилет Ильянович. Пару раз у ПСМ Тоткондо я представился другом вашего сына, и я встретил с аэропорта гражданина Российской Федерации Дмитрия Беззубенко, и мы приехали в отель, он мне доверил 400 тысяч рублей, и на Иссыкуле я потерял эти деньги, и искренне в этом содеянном раскаиваюсь, прошу меня простить.